Анан Иптах амондуктардын падышасына төмөнкү сөздөрдү айттырыш үчүн элчилерин жөнөттү. Биздин жерге кол салгыдай, биз сага эмне кылдык? Амондуктардын падышасы Иптахтын элчилерине Исраилдыктар Мисирден келе жатканда Арнондон тартып Жабок менен Иорданга чейинки жеримди тартып алышкан. Эми аны мага тынчтык менен кайтарып бер деди. Ошондо Иптах амондуктардын падышасына экинчи жолу элчилерин жөнөттү. Ага мындай деп айттырды. Иптах мындай дейт: Мааптыктар менен амондуктардын жерлерин Исраилдыктар тартып алган эмес. Анткени Исраил Мисирден келе жатканда чөлдөн өтүп Кызыл деңизге, анан Кадешке келген. Ал жерден Исраилдыктар Эдом падышасына чабарман жөнөтүп, сенин жериңен өтүүгө уруксаат бер деп айттырган. Бирок Эдом падышасы укпай койгон. Мааптыктардын падышасына да чабарман жөнөткөн, ал да макул болгон эмес. Ошондуктан Исраилдыктар Кадешке токтоп калышкан. Анан Исраилдыктар чөл менен жүрүп отуруп, Эдомдуктар менен Мааптыктардын жерлерин айланып өтүп, Маап жеринин чыгыш чегарасына келип, стандары менен Арнондун аркы өзүнө жайгашкан. Бирок Мааптыктардын жерине киришкен эмес, анткени Арнон Мааптыктардын чегарасы болчу. Анан Исраил Аморлуктар менен Кешбондун падышасы Сихонго элчилерин жөнөтүп, өз жерибизге силердин жериңер аркылуу өтүп кетүүгө уруксаат бергиле деп айттырган. Бирок Сихон Исраилди өз жеринен өткөрүүгө макулдугун берген эмес. Сихон бардык элин чогултуп, стандарын Жааска жайгаштырып, Исраил менен согушкан. Исраилдыктардын Кудай Теңири Сихонду бүт эли менен Исраилдыктардын колуна салып берген. Исраилдыктар аларды талкалап салышкан. Ал жерде жашаган Аморлуктардын бүт жерин Исраил мурастап алган. Алар ошондой эле Арнондон Жабокко чейинки, чөлдөн Иорданга чейинки Аморлуктардын бардык жерин мурастап алышкан. Исраилдыктардын Кудай Теңири өз эли Исраилдин алдынан Аморлуктарды кууп чыгарган. Сен эми Исраилдин мурасын алгың келип турабы? Сен өзүңдүн Кудайың Кемош берген жерге ээ эмессиңби? Биз болсо өзүбүздүн Кудай Теңирибиз мураска берген жерге ээбиз. Сен эмне? Мааптыктардын падышасы Сипордун уулу Балактан артыксыңбы? Ал эмне? Исраил менен чатакташты беле же аны менен согушту беле? Исраилдин Кешбондо, Ароерде жана аларга караштуу шаарларда, Арнондун боюндагы шаарларда жашаганына 300 жыл болду. Ал жерлерди силер эмне үчүн ошол учурда тартып алган жоксуңар? Мен сенин алдыңда айыптуу эмесмин. Сен мага каршы согуш ачып, жамандык кылып жатасың. Исраил уулдары менен Амондуктардын ортосунда соттоочу Теңир азыр өзү сот болсун. Бирок Амондуктардын падышасы Иптахтын айттырган сөзүнө кулак салган жок. Иптахтын үстүнө Теңирдин руху түштү. Иптах Гилат менен Менашеден, Гилаттын Миспасынан өтүп Амондуктарга жөнөдү. Ошондо Иптах Теңирге мындай деп убада берди: Эгерде сен Амондуктарды менин колума салып берсең, анда мен Амондуктардан тынчтык менен кайтып келе жатканда, үйүмдүн дарбазасынан алдыман эмне чыкса, ал сеники болот, Теңир. Аны мен бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыкка чалам. Анан Иптах Амондуктар менен салгылашканы кетти. Теңир Амондуктарды анын колуна салып берди. Иптах аларды талкалады. Ароерден Минитке чейинки жана Абел Керемимге чейинки 20 шаарды катуу талкалады. Амондуктар Исраил уулдарына багынып беришти. Иптах Миспага үйүнө кайтып келе жатканда алдынан дап кагып бийлеп кызы чыкты. Ал анын жалгыз кызы эле. Андан бөлөк эркек баласы да, кызы да жок болчу. Ал кызын көргөндө кийимин айрып жиберип мындай деди: Аттиң ай кызым, сен мени азапка салбадыңбы? Менин тынчтыгымды буза тургандардын эсебине сен да кирип калдың. Теңирге убада берип койбодум беле? Эми андан баш тарта албайм. Кызы ага: Атаке, Теңирге убада берип койсоң, Теңир сен аркылуу душмандарың Амондуктардан өчүңдү алып берип жаткандан кийин мен жөнүндө берген убадаңды аткар деди. Анан дагы атасына: Сенден бир гана нерсени суранам. Мени 2 айга кое бер. Теңтуш курбуларым менен тоого чыгып, кыз өмүрүмдү жоктоп ыйлап алайын деди. Атасы: Бара кой деди. Ал кызын 2 айга кое берди. Ал курбу кыздары менен тоого чыгып, кыз өмүрүн жоктоп ыйлады. 2 ай өткөндөн кийин кыз атасына кайрылып келди. Атасы кызы тууралуу берген убадасын жүзөгө ашырды. Кызы эркек көргөн жок. Ошондон тартып Исраилда мындай салт калды. Жыл сайын Исраил кыздары барып, Гилаттык Иптахтын кызы үчүн 4 күн ыйлашат. 15 бөлүм. Жүйүт аймагынан келген кээ бир жүйүттөр бир туугандарды эгерде Мусанын мыйзамы боюнча сүннөткө отургузулбасаңар куткарылбайсыңар деп окутушту. Ушундан улам Павыл Барнава менен алардын ортосунда келишпестик пайда болуп, талаш тартыш чыкты. Ошондо Павыл менен Барнаваны жана дагы бир нече адамды бул маселе боюнча Иерусалимдеги элчилерге жана жыйын башчыларына жиберүүнү чечишти. Жыйын тарабынан жөнөтүлгөн алар Финикия менен Самарияны аралап бара жатып, ал жерлердеги бир туугандарга бутпарастардын Кудайга кайрылышкандыгы жөнүндө айтып, бардыгын кубандырышты.
Иерусалимге келишкенде аларды жыйын, элчилер жана жыйын башчылары кабыл алышты. Алар Кудайдын өздөрү аркылуу кылган иштеринин бардыгын, анын бутпарастар үчүн ишеним эшигин кандай ачкандыгын айтып беришти. Ошондо фарисейлер тобунан Исага ишенип калгандардын кээ бирөөлөрү чыгып, бутпарастар сүннөткө отургузулууга тийиш, алардан Мусанын мыйзамын аткарууну талап кылуу керек дешти. Ошондо элчилер менен жыйын башчылары ушул маселени кароо үчүн чогулушту. Узакка созулган талкуудан кийин Петр ордунан туруп аларга мындай деди: «Бир туугандар, бутпарастар мен аркылуу жакшы кабар угуп, Исага ишенип калуусу үчүн Кудай эң башында араңарда мени тандап алгандыгын билесиңер. Адамдын жүрөгүндөгүнү билген Кудай бизге ыйык рухту бергендей эле аларга да берди. Бул аркылуу Кудай аларды кабыл алгандыгын күбөлөндүрдү. Алардын жүрөктөрүн өздөрүнүн ишеними аркылуу тазалап, алар менен биздин ортобуздагы айырмачылыкты жок кылды. Эмне үчүн силер шакирттердин мойнуна ата бабаларыбыз да, биз да көтөрө албаган түйшүктү жүктөп, Кудайды сынап жатасыңар. Бирок биз Теңирибиз Иса Машаяктын ырайымы менен алар сыяктуу эле куткарыларыбызга ишенебиз. Ошондо бүт эл тынчтанып, Барнаба менен Павылдын сөзүнө кулак салышты. Алар Кудайдан бутпарастар арасында кандай ажайыптар менен кереметтерди жасагандыгын айтып беришти. Алар сүйлөп бүтүшкөндөн кийин Жакып мындай деп сөз баштады: «Бир туугандар, мага кулак салгылачы. Шимон бизге Кудайдын эң башында эле бутпарастарга назарын салып, алардан өзүнүн ысымы үчүн эл жаратууну каалаганын айтып берди. Бул жөнүндө пайгамбарлар мындай деп айтышкан: Андан кийин мен кайрылып келип, дөөттүн кулап калган чатырын кайрадан тургузам. Анын ичиндеги бузулган жерлерин калыбына келтирем, аны оңдойм. Ошондо менин ысымым кайсы элдердин арасында жарыя кылынса, ошол элдердин бардыгы Теңирди издешет» дейт. Ушунун бардыгын жасап жаткан Теңир. Байыртадан бери эле Кудайга өзүнүн бардык иштери белгилүү. Ошондуктан мен бутпарастардын арасынан Кудайга кайрылгандарга ашыкча нерселерди жүктөбөө керек деп ойлойм. Тескерисинче аларга мындай деп жазып жибериш керек: буркандарга чалынган курмандыкты канды жана кан агызылбаган жан-жаныбардын канаттуунун этин жебегиле, ойноштук кылбагыла, өзүңөргө каалабаган нерсени башкаларга да каалабагыла. Анткени байыртадан бери эле Мусанын мыйзамы бардык шаарларда айтылып, ар бир ишемби күнү синагогаларда окулуп келе жатат. Ошондо элчилер менен жыйын башчылары жыйын менен чогуу ойлонуп, өздөрүнүн арасынан адамдарды, атап айтканда бир туугандардын арасында башчылык кылган Барзаба дегенде ысымы бар Жүйүттү жана Сыласты тандашты да, аларды Павыл жана Барнаба менен бирге Антиохияга жиберүүнү чечишти. Төмөнкүдөй кат жазып, алар аркылуу берип жиберишти: элчилердин, жыйын башчыларынын жана бир туугандардын атынан Антиохиядагы, Сириядагы жана Киликиядагы бутпарас бир туугандарыбызга салам айтабыз. Биздин арабыздан барган кээ бирөөлөр бутпарастар сүннөткө отургузулууга тийиш, алар мыйзамды аткаруулары керек деген сөздөр менен силерди тынчтандырып, олку-солку кылышканын уктук. Бирок биз аларга андай тапшырма берген эмеспиз. Ошондуктан биз чогулуп, кишилерди тандап, аларды Теңирибиз Иса Машаяк үчүн жандарын арнап койгон сүйүктүү бир туугандарыбыз Барнаба жана Павыл менен бирге силерге жиберүүгө бир добуштан чечим чыгардык. Ошентип биз Жүйүт менен Сыласты жибердик. Алар муну силерге оозеки да түшүндүрүп беришет. Анткени ыйык рух жана биз силердин мойнуңарга төмөнкү эң маанилүү нерселерден башка эч кандай түйшүк жүктөлбөсүн деп чечтик. Буркандарга чалынган курмандыкты канды жана кан агызылбаган жан-жаныбардын канаттуунун этин жебегиле, ойноштук кылбагыла, өзүңөргө каалабаган нерсени башкаларга да каалабагыла. Ушулардан сактансаңар, жакшы кыласыңар, саламатта болгула. Ошентип жөнөтүлгөндөр Антиохияга келишти да, жыйынды чогултуп катты тапшырышты. Алар болсо катты окуп чыгып, бул акыл насаатка кубанышты. Жүйүт менен Сылас пайгамбар да болушкандыктан бир туугандарга көптөгөн акыл насааттарды айтып, алардын ишенимин бекемдешти. Ал экөө Антиохияда дагы бир аз убакыт болушкандан кийин бир туугандар аларды элчилерге тынчтык менен узатып жиберишти. Бирок Сылас Антиохияда калууну чечти. Жүйүт болсо Иерусалимге кайтты. Павыл менен Барнаба да Антиохияда калып, башка көптөгөн адамдар менен бирдикте Теңирдин сөзүн үйрөтүп жана таратып жүрүштү. Бир аз убакыт өткөндөн кийин Павыл Барнабага Теңирдин сөзүн кайсы шаарларда айтсак, ошол шаарлардагы бир туугандарга кайра барып, алардын кандай жашап жатышканын көрүп келели деди. Барнаба Марк дегенде ысымы бар жаканды ээрчитип алгысы келди. Бирок Павыл өздөрүнө тапшырылган ишке чогуу барбай, Памфилияда калып калган жаканды ээрчиткиси келген жок. Ушундан улам Павыл менен Барнабанын ортосунда келишпестик пайда болуп, экөө бири-биринен бөлүнүп кетишти. Барнаба Маркты алып Кипрге сүзүп кетти. Павыл болсо Сыласты тандап алды да, бир туугандар тарабынан Кудайдын ырайымына тапшырылып жолго чыкты. Ал Сирияны жана Киликияны кыдырып, ал жерлердеги жыйындарды бекемдеп жүрдү. 24-бөлүм.
Теңир мага Теңирдин ибадатканасынын алдына коюлган анжыр салынган 2 себетти көрсөттү. Бул Бабыл падышасы Небухадоносор Жүйүт падышасы Жаяким уулу Жаякинди жана жыгач усталары, темир усталары менен Жүйүт төрөлөрүн туткундап, Иерусалимден Бабылга алып келгенден кийин болду. Бир себетте өтө жакшы эрте бышуучу анжыр мөмөлөрү, экинчи себетте жараксыз болгондуктан жегенге болбой турган өтө жаман анжыр мөмөлөрү бар экен. Ошондо Теңир менден "Сен эмнени көрүп турасың, Жеремия?" деп сурады. Мен "Жакшы анжырлар өтө жакшы экен, ал эми жаман анжырлар өтө жаман экен. Ошон үчүн аларды жегенге болбойт, анткени алар эң жаман" дедим. Ошондо Теңирден мага сөз болду. Исраилдин Кудай Теңири мындай дейт: "Мына бул жакшы анжырларга окшоштуруп, мен өзүм бул жерден Каздимдердин жерине жиберген Жүйүт туткундарын жакшы деп эсептейм. Аларга жакшы болсун деп мен аларга назар салам. Аларды бул жерге кайра алып келем. Мен аларды тургузам, аларды бүлүндүрбөйм. Мен аларды отургузам, алардын тамырын кыйбайм. Мен аларга менин Теңир экенимди биле турган жүрөк берем. Ошондо алар менин элим болушат. Мен болсо алардын Кудайы болом, анткени алар мага чын жүрөктөн кайрылышат. Ал эми жараксыз болгондуктан жегенге болбой турган жаман анжырлар тууралуу Теңир мындай дейт: Мен Жүйүт падышасы Ситкияны жана анын төрөлөрүн, бул жерде калган жана Мисир жеринде жашаган Иерусалим тургундарын ушундай кылам. Мен кууп жиберген бардык жерлерде алардан четтешет, аларга жамандык кылышат, алар лакап болушат, каргышка калышат. Мен аларды өздөрүнө жана ата-бабаларына берген жерден жок кылмайынча аларга каршы кылыч, ачарчылык, жугуштуу оору жиберем. 10 бөлүм. Иса ал жерден чыгып, Иордан дарыясынын наркы өзүндөгү Жүйүт аймагына келди. Анын жанына кайрадан көп эл чогулду. Ал адатынча аларды окута баштады. Фарисейлер келип Исадан эркекке аялын кетирүүгө болобу деп сынап сурашты. Иса аларга жооп бере: "Муса силерге кандай осуят берди эле?" деп сурады. Алар: "Муса эркектин талаккат жазып, аялын кетирүүсүнө уруксаат берген" дешти. Ошондо Иса аларга мындай деп жооп берди: "Силердин таш боордугуңардан улам, Муса силерге ушул осуятты жазып калтырган. Кудай дүйнөнү жарата баштаганда эле адамдарды эркек аял кылып жараткан. Ошондуктан адам ата-энесин таштап, аялы менен биригет, экөө бир дене болот. Ошентип алар экөө эмес, бир дене. Демек Кудай кошконду адам ажыратпасын." Үйгө келишкенде шакирттери Исадан ушул жөндө дагы сурашты. Иса аларга: "Аялын кетирип, башканы алган адам ойноштук кылган болот. Күйөөсүн таштап, башкага тийген аялда ойноштук кылган болот" деди. Иса колун тийгизип койсун деп, кээ бирөөлөр ага балдарын алып келишти. Бирок шакирттер аларга тоскоолдук кылышты. Муну көргөн Иса ачууланып аларга мындай деди: "Балдардын мага келүүсүнө жол бергиле, аларга тоскоолдук кылбагыла, анткени Кудайдын падышачылыгы ушундайлардыкы. Силерге чындыкты айтып коеюн, ким Кудайдын падышачылыгын баладай кабыл албаса, ал ага кирбейт." Анан ал балдарды кучактап, алардын үстүнө колун коюп, батасын берди. Иса жолго чыкканда кимдир бирөө чуркап келип, анын алдына тизелеп жыгылды да: "Жакшы устат, түбөлүк өмүргө ээ болуу үчүн эмне кылышым керек?" деп сурады. Иса ага: "Мени эмнеге жакшы дейсиң? Кудайдан башка эч ким жакшы эмес. Ойноштук кылба, киши өлтүрбө, бирөөгө жалаа жаппа, уурдаба, таарынтпа, ата-энеңди сыйла деген осуяттарды билесиң" деди. Ал Исага: "Устат, мен мунун бардыгын жаш чагымдан бери аткарып жүрөм" деп жооп берди. Иса аны карап жакшы көрө мындай деди: "Сага бир нерсе жетишпейт. Бар да колуңда болгондун бардыгын сатып, жакырларга таратып бер. Ошондо асманда казынаң болот. Анан кел да айкаш жыгачыңды алып, мени ээрчип жүр." Ошондо ал бул сөзгө капа болуп, көңүлү чөккөн бойдон кетип калды. Анткени анын мал мүлкү көп эле. Иса тегерегин карап шакирттерине: "Байлардын Кудай падышачылыгына кириши кандай кыйын" деди. Шакирттер анын сөздөрүнө аябай таң калышты. Бирок Иса кайрадан аларга: "Балдар, байлыгына ишенгендердин Кудай падышачылыгына кириши кандай кыйын. Бай адамдын Кудай падышачылыгына кирүүсүнө караганда ийненин көзүнөн төөнүн өтүүсү оңоюраак" деди. Алар аябай таң калышып, өздөрүнчө: "Анда ким куткарылат?" дешти. Иса аларды карап: "Адамдар муну кыла алышпайт, бирок Кудай кыла алат, анткени Кудай бардыгын кыла алат" деди. Петр ага: "Мына, биз баарын таштап, сени ээрчип жүрөбүз" деп айта баштады. Ошондо Иса мындай деди: "Силерге чындыкты айтып коеюн, мен үчүн жана жакшы кабар үчүн үй жайын, же ага-инилерин, же эже карындаштарын, же энесин, же атасын, же аялын, же балдарын, же жерин таштаган адам азыр бул дүйнөдө куугунтук учурунда да 100 эсе көп үй жайга, ага-иниге, эже карындашка, ата-энеге, балдарга жана жерге, ал эми келечекте түбөлүк өмүргө ээ болбой койбойт.
Биринчилердин көпчүлүгү акыркы, акыркылардын көпчүлүгү биринчи болот. Алар Иерусалимди көздөй бара жатышты. Иса алардын алдында бара жатты. Анын артынан ээрчип бара жаткан шакирттердин үрөйлөрү учуп, коркуп жүрүп отурушту. Иса 12 шакиртин чакыртып алып, аларга өзүн эмне күтүп тургандыгы жөнүндө кайрадан мындай деп айта баштады. Мына, биз Иерусалимге жакындап калдык. Адам уулун башкы ыйык кызмат кылуучулар менен мыйзам окутуучулардын колуна салып беришет. Ага өлүм жазасын өкүм кылып, бутпарастардын колуна өткөрүп беришет. Аны кордошот, сабашат, бетине түкүрүшөт, аны өлтүрүшөт, бирок ал 3-чү күнү тирилет. Ошондо Зебедейдин уулдары Жакып менен Жакан Исага жакын келип, "Устат, биздин суранчыбызды орундатышыңды каалайбыз" дешти. Иса аларга "Эмне кылышымды каалайсыңар?" деди. Алар Исага "Өзүңдүн даңкыңа ээ болгонуңда бирибизге оң жагыңа, бирибизге сол жагыңа отурууга уруксат бер" дешти. Бирок Иса аларга "Эмне сурап жатканыңарды билбейсиңер? Мен иче турган чөйчөктөн иче аласыңарбы? Мен чөмүлдүрүлө турган чөмүлдүрүү менен чөмүлдүрүлө аласыңарбы?" деди. Алар "Ошенте алабыз" деп жооп беришти. Иса болсо аларга "Мен иче турган чөйчөктөн ичесиңер, мен чөмүлдүрүлө турган чөмүлдүрүлүү менен чөмүлдүрүлөсүңөр. Бирок менин оң жагым менен сол жагыма отургузуу менин колумда эмес. Кимге даярдалган болсо ошол отурат" деди. Муну уккан 10 шакирт Жакып менен Жаканга ачуулана башташты. Иса болсо шакирттерин чакырып, аларга "Элге башчылар үстөмдүк кыларын, төрөлөр бийлик жүргүзөрүн билесиңер. Бирок силердин араңарда мындай болбосун. Тескерисинче, араңарда ким чоң болгусу келсе, ал силерге кызматчы болсун. Араңарда ким биринчи болгусу келсе, ал баарыңарга кул болсун. Анткени Адам уулу да өзүнө кызмат кылдыруу үчүн эмес, тескерисинче өзү кызмат кылуу үчүн, өз жанын берип, көптөрдү куткаруу үчүн келген" деди. Алар Жерихо шаарына келишти. Иса Жерихо шаарынан шакирттери жана көп эл менен чыгып бара жаткан. Ошол учурда Тимей уулу Бартимей деген сокур адам жол боюнда кайыр сурап отурган. Назареттик Иса өтүп бара жатканын уккан ал "Иса, Дөөттүн уулу, мага ырайым кыла көр" деп кыйкыра баштады. Көптөр аны тыйып жатышты. Бирок ал "Дөөттүн уулу, мага ырайым кыла көр" деп ого бетер катуу кыйкыра баштады. Иса токтоп, "Аны чакыргыла" деди. Ошондо сокур адамга "Коркпо, ордуңдан тур, сени чакырып жатат" дешти. Ал сырткы кийимин чечип ыргытты да ордунан туруп Исанын жанына келди. Иса андан "Менин эмне кылышымды каалайсың?" деп сурады. Сокур адам ага "Устат, көзүм көрсө экен" деди. Ошондо Исага "Бара бер, сени ишенимиң куткарды" деди. Ошол замат анын көздөрү көрүп калды. Анан ал Исанын артынан ээрчип жөнөдү.